Саламатсыздарбы бир туугандар, Кыргызстандагы баардык кыргызстандыктарга, ошондой эле дүйнө жүзүнө тарап кеткен баардык урматтуу мекендештерге салам жолдойм. Бүгүн мен сиздер менен биздин ишенимибиздин пайдубалы аттуу темада бөлүшүп баштагым келет. Бул биз эмнени кабыл алсак, эмнеге ишенсек, ошол жөнүндө бир нече тема, бир нече сабактар болмокчу. Бул болсо Кудай менен болгон биздин мамилебиздин пайдубалы. Ошондуктан биз пайдубалдан башташыбыз керек. Анткени үйдүн курулушунун эң негизги бөлүгү бул пайдубал болуп саналат. Мисалы, курулган үйдүн тамын болобу, же шыбын болобу, же чатырын болобу, же ички бөлүктөрүн болобу, эгер аларды оңдош керек болсо, каалаган учурда оңдоп алсак болот. Ал эми пайдубал кыйраса, аны кантип оңдойсуң? Ал үчүн үйдү толук бузууга туура келет. Ошондуктан биз бүгүн машаякчынын жашоосунда эң негизги ролду ээлеген пайдубал жөнүндө сүйлөшөбүз. Анткени, эгерде пайдубал бекем болбосо, андай үйдү алтындан тургузсаң дагы, ал эртели кеч кулайт. Ошондуктан пайдубалдын курулушуна маани бербей койбошубуз керек. Асман тиреген абдан бийик көп кабаттуу үйлөрдү курууда кээде бюджеттин 3-төн 2 бөлүгүн пайдубалды курууга сарпташканы айтылып жүрөт. Элестетсеңиздер, мындай көп кабаттуу бийик үйлөр бекем турушу үчүн анын пайдубалы кандай терең болушу зарыл. Ошондуктан биз Кудай биздин алгач эмнени түшүнүшүбүздү кааласа, ошондон баштайбыз. Анын айтайын деген оюн башынан баштайбыз. Мен сиздерге Лука жазган Жакшы Кабар 10-баптын алгачкы аяттарынан окуп бергим келет. Урматтуу Теопил, биздин арабызда кеңири белгилүү болгон окуялар жөнүндө көптөгөн адамдар баяндап жаза башташты. Бул сөздөрдү Лука өзүнүн досу же бир тууганына жазып жатат. Луканын Жакшы Кабары кат сыяктуу жазылган. Бизге ал окуяларды башынан бери өз көзү менен көргөндөр жана Кудайдын сөзүн таратуучулар айтышкан эле. Тактап айтканда, бул окуяларды элчилер, Исанын шакирттери айтышкан. Ошондуктан баардыгын башынан баштап кылдаттык менен изилдеп чыкканымдан кийин мен да сага ирети менен баяндап жазып жиберүүнү туура таптым. Бул аркылуу сен өзүң уккан сөздөрдүн чындык экендигин билип каласың. Орусча котормодо сен уккан чындык сөздөр бекем пайдубал деп которулган. Демек, силер уккан чындык сөздөр бекем пайдубал экенин билдирүү бул менин максатым. Балким кээ бириңер үчүн бул кайталоо болушу мүмкүн, бирок кайталоо бул үйрөнүүнүн энеси. Канча кайталасаң, ошончо үйрөнөсүң. Биз үчүн негиздерди билүү абдан маанилүү, анткени негиздерин, маанилүү нерселерди билип алсак, кийинчерээк майда чүйдөлөрүн, куткарылуу жолундагы майда чүйдө нерселерди билип алабыз. Ошондуктан биз бул жерде жазылгандай башынан баштап ирети менен карайбыз. Баардык окуяларды бир жерге аралаштырбастан, бир ирет башталыштан аянга чейин Кудай кандай иретте, хронологиялык тартипте берген болсо, ошондой карайбыз. Ошондо биз эч нерседен башыбыз адашпай, пазлдарды чогулткандай болобуз. Куткарылуу жөнүндө, Кудайдын куткарылуу жөнүндөгү аяны бул пазл сыяктуу, баш катырма сыяктуу. Жана биз ушул пазлды, кыргызча айтканда баш катырманы чогултабыз. Бул кичинекей бөлүкчөлөрдөн турган чоң сүрөт жана биз ар бир кичине бөлүкчөнү өз ордуна коебуз. Анткени ар бир бөлүкчөнүн өзүнүн гана орду бар жана биз аны алмаштырып албашыбыз керек. Ошондо гана чоң сүрөт сыяктуу ишенимдин пайдубалы акырындык менен тартылып бизге көрүнө баштайт. Жана менин оюмча ишенген адам ишенимдеги жашоосунда бекем пайдубалга ээ болуусу абдан маанилүү. Анткени
жашоодо шамаалдар жана бороон чапкындар болот. Бороон чапкындан нечендеген кемелер кыйраган, канчалаган ишенимдер кулаган. Анткени Пайдубал туура эмес болгон. Пайдубал бекем болгон эмес. Атүгүл Исанын шакирттери да алардын ишенимдери кыйрай турган жолдон өтүшкөн. Алар 3,5 жыл бою Исанын артынан ээрчишсе дагы, бирок Исанын Гетсемани багы жана Голгофадагы азап чегүүсү жана өлүмүнөн кийин алардын ишениминин имараты Пайдубалына чейин толугу менен кыйраган. Анткени алар биздин ишенимибиз, биздин үмүтүбүз Машаяк Ысрайылды кулчулуктан бошотот деп ойлошкон. Эми Машаяк өлгөндөн кийин алардын үмүтү да өлдү. Анткени алардын пайдубалы кумдун үстүнө курулган эле. Анткени алар Исага өздөрүнүн адамдык түшүнүгү менен ишенишкен, үмүттөнүшкөн жана күтүшкөн. Алар баардык еврейлер күтүп жаткан Машаяк падыша катары келип, Ысрайылды кулчулуктан бошотот деп ойлошкон. Эч бир еврей Машаяктын азап чегээрин жана өлөөрүн элестете да алган эмес. Алар бул жөнүндө жазууда жазылганын дагы түшүнүшкөн эмес. Ошондуктан бекем пайдубал тургузуу үчүн Иса Машаяк тирилгенден кийин аларга жазуудагы ушул чындыктарды ачып берген. Бүгүнкү күндөгү машаякчылардын дагы машаякчылык жөнүндөгү, жыйын жөнүндөгү, койчуман, жетекчи жана ишенгендер жөнүндөгү түшүнүктөрү туура эмес болгондуктан эртели кеч көңүл калуулар болуп, аларда көптөгөн кыйроолор болуп жатат. Исанын шакирттерин машаякчылар же машаякчылык эмес, Иса өзү алардын көңүлүн калтырган. Анткени Иса алар элестеткен жана күткөн нерсени аткарган эмес. Көптөгөн адамдар аларды үйрөткөндөй өздөрү сыйынган, күткөн жана элестеткен нерселерин ала алышпагандыктан алардын Кудайдан көңүлдөрү калышкан. Ошондуктан биз бүгүн жашоонун ар кандай шартында бороон чапкынга туруштук бере алган бекем пайдубал жөнүндө сүйлөшөбүз. Материалдык, көзгө көрүнгөн дүйнөдөгү сыяктуу эле, руханий дүйнөдө да биз негиздерди үйрөнүшүбүз керек. Мисалы, биз мектептен башынан баштап эле, 1-класстан баштап эле физиканын ар кандай мыйзамдарын, тартылуу мыйзамын, сүрүлүү мыйзамын жана башка ар кандай мыйзамдарды окуп үйрөнөбүз жана булар өзгөрүлгүс мыйзамдар. Жана бул аркылуу биз башынан баштап эле физикалык дүйнө менен таанышып баштайбыз. Ошондой эле менин эсимде башталгыч класстын дептерлеринин артында ар кандай ченемдер, узундук өлчөмдөрү, жүктү өлчөй турган ченемдер жана башка ар кандай ченемдер, литр, миллилитр, грамм, килограмм жана тонна, дециметр жана сантиметр, мунун баардыгын, бул баардык масштабтарды биз бүгүнкү күндө физикалык дүйнөдө багыт алуу үчүн, аралыкты ченөө үчүн километрди, суунун көлөмүн ченөө үчүн литрди, жүктү ченөө үчүн килограммды колдонуп келебиз. Бул ченемдерсиз физикалык дүйнөдө багыт алуу мүмкүн эмес. Ошондуктан мектептерде балдарды башынан баштап ушул ченемдердин негизин үйрөтүп баштайт. Узундукту билүү үчүн аларга башынан баштап сантиметр, метр деген эмне экендигин, ошондой эле убакытты билүү үчүн секунда, мүнөт, саатты үйрөтөт. Антпесе балдар мектепке, адамдар жумушка кантип убагында кечикпей бара алышат. Кантип ар бир ишти өз убагында кылыш керек экендигин билбей калмакпыз да. Ошондуктан адамдар физикалык дүйнөдө биз жогоруда айткандай ар бир нерсени аныктай алыш үчүн ар биринин өзүнүн физикалык мыйзамдары бар. Так ушул сыяктуу эле Кудай руханий дүйнөнү жараткан жана руханий дүйнөдө дагы өзүнүн мыйзамдары бар. Эгерде биз руханий дүйнөнү жана аны жараткан Кудайды таанып, түшүнгүбүз келсе, анда биз руханий дүйнөнүн негиздерин, масштабтарын,
руханий эрежелерди, рухий негиздерди билишибиз керек. Биз аларды билип жашоодо багыт алышыбыз үчүн Кудай аларды бизге берген. Жана биз аларды өзүбүз ойлоп таба албайбыз. Тескерисинче, биз аларды билишибиз керек, анткени Кудай аларды бизге берген. Качан биз Кудай орноткон мыйзамдар менен масштабтарды билгенибизде, көпчүлүк нерселер өз ордуна келе баштайт жана биз туура багыт менен барып баштайбыз. Ошондой эле биз чындыкты кантип туура таанып билишибиз керек. Качан биз Кудайдын мыйзамдары менен эрежелерин, масштабтарын таанып билгенибизде, чындыкты туура түшүнбөгөнүбүздү биле алабыз. Мисалы, мен бул тамды түз десем, а сен болсо ал тамды кыйшык дейсиң. А бул тамдын кыйшык же түз экенин ким аныктайт? Бирөө келип, бул ишеним туура, а тиги ишеним туура эмес. Бул окутуу, бул дин туура, ал эми тиги дин туура эмес дейт. А булардын чындык же жалган экенин ким аныктайт? Эгерде там жөнүндө айта турган болсок, түздүктү ченей турган ченөөчтөр бар. Эгерде бул түздүктү ченей турган аспапты тамга койсок, анда талаш дароо токтойт. Анткени эрежеге, масштабка каршы тура албайсың. Ал ченөөчү курал тамдын кыйшык же түз экенин аныктап койду. Эгерде сен үстөлдү 1 метр десең, ал эми мен 1,5 метр десем, биздин ортобуздагы талашты ким чечет? Бир гана масштаб. Биз метрди үстөлдүн үстүнө койгонубузда талаш токтойт. Так ушул сыяктуу эле адамдын туура ишенип, туура жол менен баратканын текшерген Кудайдын масштабтары бар. Ошондуктан алгач ушул масштабтардан баштаган эң туура болот. Кудай бул дүйнөнү жана адамды кантип жараткандыгынан баштоо, адамдын жана жер үстүндөгү жашоонун түзүлүшү кандай экендигин, жана кийинчерээк адам кантип Кудайдан ажырап калгандыгынан баштоо туура болот. Кудайга кайра кайрылып келүүнүн жолу кандай экендигин билүү, анткени адам өзү бул жолду ойлоп таба албайт. Кудайга кайра кантип кайрылуу керек деген суроого бир гана Кудай өзү жооп бере алат. Мына ушул нерселер башталыштын негиздери. Мисалы, адам күнөөнү адеп ахлактык жүрүм турумдун негизинде аныктайт жана көрөт. Мисалы, мен бир адам жөнүндө жаман ойлосом, бул жакшы эмес. А эгерде мен аны урушкан болсом, анда бул андан дагы жаманыраак нерсе. А эгерде мен аны уруп койгон болсом, анда бул такыр жаман нерсе. А эгерде мен аны өлтүрүп салган болсом, анда бул абдан жаман, коркунучтуу нерсе. Бул нерсени урушканга салыштырууга болбойт. Мына ушинтип биз күнөөнү адеп ахлактык, моралдык шкаланын негизинде ченейбиз. Эгерде мен бир нерсени уурдагым келсе, бул үчүн мени камап салышпайт. А эгерде мен чындап эле уурдасам, анда бул үчүн мени түрмөгө отургузушат. Ал эми Кудай болсо күнөөнү таптакыр башкача ченем менен ченейт. Кудай күнөөнү адеп ахлактык, моралдык ченем менен ченебейт. Жана бизге күнөөгө байланыштуу анын масштабтарына, анын ченемдерине баш ийүүгө туура келет. Биз кийинчерээк анын мыйзамдарын жана ал кандай караарын көрөбүз. Эмне үчүн ал бизге салыштырмалуу башкача караганын көрөбүз. Биз бул дүйнөнү Кудай жараткандыгын карап баштайбыз. Башталыш китеби бул Тоорат бөлүгүнүн 1 китеби жана муну Кудай Муса пайгамбар аркылуу жаздырган. Бул китептин алгачкы аяттарын окуп жатканда биз Кудайдын бизге берген аяндарын көрөбүз. Жана биз бул негиздерди чоң кадамдар менен өтөбүз. Биз ар бир бетке жана бапка терең токтолбойбуз. Биз негизги нерселерди гана түшүнүү үчүн негиздерин гана карап өтөбүз. Китепти биз өмүр бою окуйбуз. Бирок алгач биз үчүн анын негизин түшүнүү абдан маанилүү. Мисалы, адам жакшы жаңылыкты тез эле кабыл алууга даяр же ал кабыл алат. Ким эле жакшы жаңылыкты кабыл алгысы келбесин. Ал эми Кудай бизге жиберген жакшы кабарды биз жакшы түшүнүшүбүз үчүн алгач биз жаман кабарды түшүнүшүбүз керек. Жаман кабарды түшүнбөгөн адам
жакшы кабарды дагы туура түшүнө албайт. Ал үчүн жакшы кабар бул рекламалык жакшы кабар. Кудай сага баардыгын берет, ал куткарат, ал жардам берет, ал кам көрөт, ал айыктырат деген кабар. Албетте, ким эле болбосун мындай Кудайды, мындай кабарды кабыл алгысы келбесин. Албетте, ар ким жашоосунда баардык жакшылыктарды каалайт жана жалаң гана жакшылыктарды бере берген Кудайды ким гана каалабасын. Исанын артынан дагы көптөгөн адамдар ээрчишкен жана Иса аларга бурулуп: "Силер нан жеп, курсагыңар тойгонуңар үчүн, мен силерди айыктырганым үчүн мени ээрчип жүрөсүңөр, бирок силердин жүрөгүңөр мени менен эмес" деген. "Силер менден бир нерсе алыш үчүн гана ээрчип жүрөсүңөр" деген. Көпчүлүгү жакшы кабарды ушундай түшүнүшөт. Жакшы кабарда баардыгы эле жакшы боло берет деп түшүнүшөт. Бирок биз жакшы кабарды туура эмес түшүнөбүз. Биз аны башынан баштап туура түшүнүшүбүз керек. Ошондон кийин гана биз экинчи бөлүгүн, жакшы кабарды туура түшүнөбүз. Алгач биз бир кезде бул дүйнөдө пайда болгон жаман кабарды түшүнгөндөн кийин жакшы кабарды туура түшүнө алабыз. Башталыш 1-бап 1-2 аяттарды окуп берейин. Эң башында Кудай асман менен жерди жаратты. Жер болсо көрксүз ээн болчу. Түпсүз туңгуюкту караңгылык каптап турчу. Кудайдын руху суу үстүндө калкып учуп жүрчү. Демек, Кудай баардык жаратылыштын автору болгон. Адамга салыштырмалуу Кудай качандыр бир убакытта жашап баштаган эмес. Кудай түбөлүккө бар. Бизге түбөлүктүүлүктү түшүнүү абдан кыйын. Бирок жазууда сен кылымдардан кылымга, түбөлүктөн түбөлүккө бар болуп турасың деп жазылган. Демек, кылымдардан мурун эле деген сөз Кудай дүйнө жарала электе мурун эле бар болгон. Андан кийин кылымдарга деген сөз бул дүйнө өтүп кеткенден кийин дагы улана берет дегенди билдирет. Кудай ар дайым ошол бойдон, ал убакыттан жана мейкиндиктен сырткары жашайт. Ал убакытты жана мейкиндикти жараткан. Бирок ал мейкиндикте жана убакытта эмес. Ошондуктан ал түбөлүктүү жана анын мүмкүнчүлүктөрүнүн чеги жок. Ал баардыгын көрүп туруучу. Ал баардыгын билет. Анын сапаттарын биздин сапаттарыбызга салыштыруу такыр мүмкүн эмес. Биз өзүбүздү курчап турган нерселерди гана көрө алабыз жана биздин көрүү мүмкүнчүлүгүбүз абдан чектелген. Ал эми Кудай бир эле убакытта дароо баардыгын толугу менен көрүп турат. Кимдир бирөө Кудайдын баардыгын көрүп туруучу сапатын түшүндүрүш үчүн мындай деген экен: Кудай караңгы түндөгү кара таштын артында жашынып турган кара кумурсканы көрүп турат деген экен. Демек, андан эч нерсени жашыруу мүмкүн эмес. Ал баардыгын көрүп туруучу, ал баардыгын билүүчү Кудай. Кийинчерээк биз Кудай дүйнөнү жаратып жатканда ал мунун баардыгын кайдан үйрөнгөндүгүн карайбыз. Бул дүйнөнү кантип жаратыш үчүн ал билимди кайдан алды? Мисалы, азыркыга чейин эшикти карасак, бактар өсүп жатат, жалбырактар күзүндө түшөт, жазында кайра өсөт, жемиштүү дарактар жыл сайын мөмө берип турат. Кудай мунун баардыгын кантип жаратты? Ал мунун баардыгын жаратуу үчүн билимди кайдан алды экен? Ал бул билимди эч жерден алган эмес, эч жерден үйрөнгөн эмес, анткени ал баардыгын билүүчү Кудай. Ал эң башынан эле баардыгын билген Кудай. Ал баардык нерсени толугу менен билет. Анын билими ченелгис. Ал баардык көзгө көрүнгөн, бар болуп турган нерсенин баардыгын жараткан. Ал кудуреттүү. Ал баардыгын кыла алат. Ал үчүн мүмкүн болбогон эч нерсе жок. Бул нерсе да биз үчүн таң калыштуу, анткени биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз чектелген. Биздин убактыбыз, мейкиндигибиз, мүмкүнчүлүктөрүбүз, күчүбүз чектелген. Кудайга салыштырмалуу биз абдан чектелгенбиз. Биз өз акылыбыз, өз күчүбүз менен Кудайга жете албайбыз, аны таанып биле албайбыз. Ал баардыгынан күчтүү, баардыгын көрүп туруучу, баардыгын билүүчү, баардыгынан кудуреттүү Кудай. Баардыгын өзүнө камтыган, баардык жерде бар болуп туруучу Кудай. Баардык жерде бар болуу дегенди кандай түшүнсө болот? Кудай баардык жерде бар болуп турат. Бир кичинекей бала Кудай жөнүндө, ал ушунчалык чоң болгондуктан ага басуунун,
бир жака басып баруунун кереги деле жок деп түшүнгөн экен. Бул кичинекей бала ушинтип өз сөзү менен Кудайдын баардык жерде бар болуп туруучу касиетин түшүндүрүп берген экен. Забурда сенин жүзүңдөн кайда качам? Асманга чыксам да, өлгөндөр жаткан жайга түшсөм да сен ошол жердесиң. Таңдын канатын алып деңиздин кыйырына көчүп кетсем да, сенден жашына албайм деген. Кудайдын баардык жерде бар болуу сапаты да биз үчүн түшүнүксүз. Бирок бул чындык. Ошондой эле ал эгемендүү Кудай. Башынан баштап эле Кудай көзгө көрүнгөн да, көрүнбөгөн да нерсенин автору экенин түшүнүү абдан маанилүү. Ал өзү автор болгондуктан копирайт деген бул автордук укук. Ал өзү жараткан баардык нерсенин үстүнөн автордук укукка ээ. Бул дүйнөдө биз ким ыр жазса, ким сүрөт тартса, ким чыгарма чыгарса, ал өзү жараткан чыгармасынын үстүнөн автордук укугуна ээ экенин биз жакшы билебиз. Ошондой эле Кудай дагы өзү жараткан нерселеринин үстүнөн автордук укукка ээ. Жана ал эч кимден уруксаат сурап, эч ким менен кеңешпейт, анткени ал эгемендүү. Ал эч кимге эсеп кысап бериши керек эмес. Анын үстүндө эч ким жок. Ал биринчи жана акыркы. Ал башынан бери бар болгон деп жазылган. Анын эгемендүүлүгү өзү жараткандары менен кеңешпестен, алардан сурабастан, өзү кандай туура көрсө, өзү эмнени кааласа ошону кылат дегенди билдирет. Мына ошондуктан биз адамдар кээде эмне үчүн ал буга жол берет, эмне үчүн ал тигиге жол берет деп анын эгемендүү сапатын түшүнө албай кетебиз. Анткени биз чектелгенбиз. Биз баардык тараптан чектелгенбиз. Ошол себептен Кудайды кээде түшүнө албайбыз. Кудайды толук таанып билүү мүмкүн эмес. Адамдар Кудайды ар кандай жолдор менен таанып билип ага жеткилери келишет. Бирок Кудай ушунчалык улуу болгондуктан ал биздин акылыбызга батпайт. Бул 5 литр сууну 1 литрлик банкага батырууга болбогон сыяктуу. Ага болгону бир гана литр суу батып, калганы ашып ташып төгүлүп калат. Ошондой эле биздин акылыбыз түбөлүктүү Кудайды, анын сапаттарын жана башка көп нерселерди өзүнө батыра албайт. Ошондуктан биз бул чындыктарды жөн гана Кудай бизге өзүн кандай ачып берсе, ошону ишеним менен кабыл алабыз. Бул жердеги алгачкы сөздөрдөн биз Кудай бул дүйнөнү, көзгө көрүнгөн дүйнөнү ойлонгонун көрөбүз. Кудай жерди кантип жаратыш керектигин билген. Эң башында Кудай асман менен жерди жаратты. Кудай аларды кантип жараткан? Жазууда асман менен жер жана анда болгон баардык нерселер анын сөзү менен жаратылгандыгы жазылып турат. Кантип сөз менен? А Кудайда анын сөзү чыгармачыл. Анын сөзү биздин сөзүбүздөн алдаганча күчтүү, анткени ал айтты, дароо аткарылды. Кудай, ал Кудай болгондуктан өз сөзү менен көзгө көрүнгөн материалдык нерсени жаратууга анын бийлиги бар. Бизге да муну толук түшүнө албайбыз. Эң башында Кудай асман менен жерди жаратты. Жер болсо көрксүз ээн болчу, түпсүз туңгуюкту караңгылык каптап турчу. Жарык жаратыла элек болчу. Кудайдын руху суу үстүндө калкып учуп жүрчү. Мунун кандайдыр бир мааниси бар. Бул жерден биз 3 көрсөткүчтү, Кудайдын 3 инсандыгын көрө алабыз. Эң башында Кудай асман менен жерди жаратты. Ыйык жазууда эң башында сөз бар болгон, сөз Кудайда болгон жана сөз Кудай болгон. Сөз эң башында Кудайда болгон, баардыгы ал аркылуу башталган деп жазылган. Демек, баардык жаратылган нерсе сөз аркылуу жаратылган. Биз муну кийинчерээк дагы карайбыз. Ошондо Кудай жарык болсун деди, жарык пайда болду. Бул 3-чү аят. Демек, сөз бул чыгармачыл сөз. Кудай аны жаратуу үчүн колдонгон. Муну түшүнүү биз үчүн кыйын, бирок ал сөзү аркылуу жараткан. Кудайдын айткан сөзү аткарылды. Кудайдын руху бул Кудайдын кызматташы, бирок Кудай өзү рух. Ал суу үстүндө калкып жүргөн жана балким суу астындагы жер кыртышынын жаралышына даярдык болгондур. Кийинчерээк суу астынан чыга турган, балким кандайдыр бир планета, жер кыртышы жаралып жаткандыр. Эң башында баардыгын суу каптап турган.
Жана Кудай сууну кантип жараткандыгы бул жерде жазылган эмес. Кудай көп нерселерди бизге түшүндүрбөйт, анткени баары бир биз алардын баарын толук түшүнө албайбыз. Жана мунун баардыгы кантип жаралгандыгы жөнүндө Кудай бизге илимий жол менен эмес, жөнөкөй жана кыска-нуска жол менен бизге түшүндүрөт. Муну биз кабыл алабыз же кабыл албай кое алабыз, бул биздин укугубуз. Бирок биз муну четке каксак, биз үчүн мындан башка жол жок. Анда биз Кудайды такыр таанып биле албайбыз. Биз аны кандайдыр бир лабораторияда изилдей албайбыз. Ага кат жаза албайбыз. Аны менен мамилелеше албайбыз. Кудай биздин колубуз жетпеген жерде. Жана эгерде Кудай бизге өзү жөнүндө ачып бербесе, анда биз үчүн Кудайды таанып билүү мүмкүнчүлүгү такыр жок. Ошондуктан Кудай бизге өзүн канчалык ачып берсе, биз аны ошончолук гана биле алабыз. Жана ал өзүн жазуу аркылуу ачып берген. Пайгамбарлар аркылуу ал өзү жөнүндө билдирген. Мен микрофонду колдонгондой эле Кудай адамдарды, пайгамбарларды колдонгон. Мен микрофон аркылуу адамдарга сүйлөгөндөй эле Кудай дагы пайгамбарлар аркылуу, мисалы Ишая пайгамбар аркылуу баардык жердин тургундары мага кайрылгыла, ошондо куткарыласыңар деген. Кудай өзүнүн сөзүн, эркин каалоосун, пландарын, максаттарын бизге жеткириш үчүн пайгамбарларды колдонгон. Биз албетте булар адамдар эле болгон деп ойлошубуз мүмкүн. Бирок мен калем сапты жазыш үчүн колдонгондой эле Кудай өз сөзүн жаздырыш үчүн пайгамбарларды колдонгон. Бирок калем сап бул өз оюн билдирүүнүн бир гана жолу. Бирок пайгамбарлар бир нерсени өздөрү ойлоп тапкан эмес. Кудай аларга дем берип, алар аркылуу сүйлөгөн жана алар Кудайдын сөзүн жазып алышкан. Ошондуктан бул аян адаттан сырткаркы нерсе. Анткени Кудай өзү адаттан сырткары. Жана биз дүйнөнүн жаралышынын алгачкы сөздөрүн көрдүк. Ошондо Кудай жарык болсун деди, жарык пайда болду. Жарык бул ушул күнгө чейин илимпоз адамдар түшүндүрө албаган нерсе. Алар жарыктын ар кандай сапаттарын, ылдамдыгын, ар түрдүү өңдөрүн айтып бере алышат. Бирок жарыктын өзүн илимпоздор азыркыга чейин толугу менен түшүндүрүп бере алышпайт. Бул жерден биз Кудай жарыкты жараткандыгын, бирок жарыктын эч кандай булагы жок экенин көрдүк. Анткени күн, ай, чырактар, жылдыздар али жаратыла элек болчу. Бирок жарык ага чейин эле бар болгон. Анткени жарыксыз жашоо мүмкүн эмес. Биз жарыктын кантип жаратылгандыгын билбейбиз. Бирок жарык пайда болду. Кудай жарыктын жакшы экенин көрүп, жарыкты караңгыдан ажыратты. Кудай жарыкты күн, караңгыны түн деп атады. Кеч кирип таң атты, биринчи күн өттү. Мына ушул жерден баштап сааттын жебеси чыкылдай баштады. Жарык, караңгы, күн, түн бул биринчи күн болгон. Ушул мезгилден тартып убакыттын санагы башталган. Убакытты аныкташ үчүн Кудай башка белгилерди бергенин биз кийинчерээк карайбыз, бирок убакыт башталды. Качан материалдык дүйнө жана мейкиндик жаратылганда убакыт башталган. Анткени убакыт жана мейкиндик материалдык дүйнөгө таандык. Биз муну дагы терең казсак болот, бирок бизге берген Кудайдын аянын түшүнүш үчүн башынан баштап чоң кадамдар менен барабыз. Жана бул бизге Кудайдын адамзатка болгон планын, куткарылуу жолун түшүнүүгө жардам берет. Кудай жараткан жаратылыш кандайдыр бир руханий нерсенин образы болгон. Кудай жараткан баардык физикалык дүйнөнүн руханий дүйнөдө дагы чоң мааниси бар. Биз муну кийинчерээк карайбыз. 6-дан 8-ге чейинки аяттарды окуйун. Анан Кудай суунун ортосунда катмар пайда болуп, сууну суудан бөлүп турсун деп буйурду. Катмарды жасап, анын алдындагы сууну үстүндөгү суудан бөлдү. Анан ошондой болду. Кудай катмарды асман деп атады. Кеч кирип таң атты. Экинчи күн өттү. Кудай сууну суудан бөлдү. Катмар бул жер эмес. Катмар бул асман деп жазылып турат. Бул биздин стратосфера. Бул жер үстүндөгү кислород, аба болгон жер. Жана Кудай суунун бир бөлүгүн стратосферанын өйдө жагына койду. Катмар бул катуу нерсе эмес, чымчыктар, самолет уча алган аба мейкиндиги. Ыйык китеп аба мейкиндигин катмар дейт. Кыргызча жашыл ыйык китепте аба мейкиндиги, ал эми кызыл ыйык китепте
катмар деп которулган. Жана Кудай суунун бир бөлүгүн катмардын астына, ал эми бир бөлүгүн катмардын үстүнө жайгаштырды. Демек, жердин айланасында 2 кат кыртыш болгон. Биринчи төмөн жагындагы кыртыш стратосфера болгон. Бул деген космостон караганда биздин жерди көк кылып көрсөтүп турган кислород кыртышы. Бул стратосфера кыртышы дем алууга мүмкүн болгон кислород кыртышы. Бул биз көрүп турган физикалык асман. Жана Кудай стратосферанын өйдө жагына экинчи кыртышты, сууну жайгаштырды. Кадимки H2O сууну Кудай кандайдыр бир түрдө стратосферанын өйдө жагына жайгаштырды. Анткени бул нерсе жерди космостон же күндөн келген кандайдыр бир терс зыяндуу нурлардан коргоп турган. Мунун баардыгы жерди космостон келген зыяндуу заттардан оптималдуу коргош үчүн жасалган. Күн жөнүндө жана катмар үстүндөгү суу жөнүндө биз кийинчерээк дагы карайбыз. Анан Кудай асман астындагы суулар бир жерге чогулсун, кургактык пайда болсун деди. Так ошондой болду. Кудай кургактыкты жер деп атады, ал эми чогулган сууларды деңиз деп атады. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Кудай жерди 3-күнү күнү жараткан. Кудай жерди суулардын астынан алып чыгып, сууларга чек койгон. Ошентип деңиздер жана кургактык пайда болгон. Жер дагы Кудайдын уникалдуу жаратылышы. Биз жер үстүндө жашайбыз, анын үстүнөн басабыз, андан өзгөчө деле нерсени көрбөйбүз. Бирок жер канчалык кызыктуу, бир чети канчалык түшүнүксүз, бир чети канчалык уникалдуу нерсе. Анын уникалдуулугу анын жаратуу мүмкүнчүлүгү. Эгер ага бир үрөн түшсө, ал аны өстүрүп чыгарат. Эгерде буудайдын уругун же бир башка бир урукту карга, музга, асфальтка, ташка же кумга көмүп койсок, ал жерде эч нерсе болбостон эле жата берет. А эгерде аны жерге көмсөк, ал өсө баштайт. Бир гана жерде урукту өстүрүү, ага жашоо берүү жөндөмү, элементи бар. Жер бул абдан уникалдуу нерсе. Кудай жерди ал бир нерсени өстүрө ала тургандай кылып жараткан. Мына кийинки аят так ушул жөнүндө айтат. Анан Кудай жер өсүмдүктөрдү, урук чачкан түрдүү чөптөрдү, уругу жер үстүндө өз түрү боюнча жемиш берген мөмөлүү дарактарды өстүрүп чыгарсын деди. Так ошондой болду. Бул нерсе Кудай абдан таң калыштуу жараткан нерсе. Өсүмдүктөр дүйнөсү абдан уникалдуу дүйнө. Атүгүл илимпоздор дагы өздөрү бир нерсе ойлоп таба алышпайт. Мисалы, илимпоздор картошка жасап көрүштү. Анын баардык ичиндеги элементтерин, крахмал, ошонун баарын чогултуп жасашты. Бирок алар качан жерге көмүшкөндө ал өсүп чыккан жок, жана өсүп чыкпайт дагы. Анткени адам өсүп чыга турган тирүү урукту жасай албайт. Кудай өсүмдүктөр дүйнөсүн ар бири өз түрү боюнча көбөйгөндөй кылып жараткан. Демек, өз түрү деген ал уруктун ичинде болот. Бул абдан уникалдуу нерсе, анткени өсүмдүктүн бир түрү экинчи түр менен аралашпайт. Кудайда баардыгы өз түрү боюнча. Мисалы, алча эч убакта алма менен чаңдаша албайт. Жана башка. Жаратылууда түр абдан чоң мааниге ээ. Ошондуктан баардыгы өз түрү боюнча жаралат жана башынан эле анын уругуна өңү, түсү, жыты, жалбырагынын формасы, дарактын сорту жана башка баардык нерселер кичинекей эле урукка башынан эле салынган болот. Мындай уруктун жерге түшүп, өсүп өнүп көбөйгөнү абдан уникалдуу нерсе. Адам мындай нерселерди окшоштуруп да жасай албайт. Ал машинаны жазында жерге көмүп коюп, күзүндө кайра жаңы бир же бир нече машина ала алгандай жасай албайт. Же башка нерселер, мисалы, саатты көмүп коюп, андан көп саат ала албайт. Адамдын өмүр жаратууга күчү жетпейт. Өмүр жаратуу, өмүр берүү бул бир гана Кудайдын уникалдуу жөндөмү. Өсүмдүктөр дүйнөсү жөнүндө көп нерсени айта берсек болот. Ал жерде канчалык сонун керемет иштер бар. Мисалы, биз жалбырактарды тебелеп тепсеп көнүп эле калганбыз. А илимпоздор болсо, дарактын бир жалбырагынын түзүлүшү бул дүйнөдөгү эң татаал заводдон дагы татаал деп айтышкан. Бир гана жалбыракта канчалаган процесстер жүрөт.
же бийик дарактарды алып карайлы. 10 метр же андан бийик дарактарга суу кантип көтөрүлөт? Анткени ал жерде эч кандай насостор жок. Бирок кантип ушунчалык бийик дарактарга суу көтөрүлүп, анын бутактарына, жемиштерине, жалпырактарына жашоо берет? Ал жерде насос барбы же Кудай кантип ошончолук бийиктикке сууну көтөрөт? Даракты суу менен камсыз кылуу үчүн ал жерде капиллярдык уникалдуу система бар. Ал жерде Кудай ойлоп тапкан уникалдуу система бар. Мындан башка дагы жаратылууда көптөгөн нерселер, түстөр, жыттар бар. Ар бир гүлдүн өзүнүн жыты бар. Ар бир жемиштин өзүнүн даамы бар. Жер үстүндө канчалаган даамдын түрлөрү бар. Бул абдан таң калыштуу. Ар бир жемиштин өзүнүн түзүлүшү, формасы, өңү жана жыты бар. Кудай бул кереметтүү жана таң калыштуу нерселердин баардыгын өз сөзү менен жараткан. Кудай айтты, так ошондой болду. Ал бир нерсени чаптап жабыштырган жок. Ал айтты жана жер өз түрү боюнча өстүрүп чыгарды. Биз кийинчерээк сөзсүз Кудайдын бул биринчи мыйзамдарына азыр карай турган анын масштабтарына кайрылып келебиз. Кудайда баардыгы өз түрү боюнча жаралат. Өсүмдүктүн бир түрү өз түрү боюнча гана көбөйөт. Кудай ушундай кылып жараткан жана мунун руханий дагы абдан чоң мааниси бар. Биз кийинчерээк бул нерселер руханий дүйнөдө дагы кандай иштээрин карайбыз. Биз алгач биринчи 3 күнгө токтолобуз, андан кийинки жаратылган нерселерди карайбыз. Жана мен буга чейин айтканымдай, кадам артынан кадам сайын негизги бөлүктөргө токтолобуз. Жана баш катырманын негизги бурчтарын, негизги бөлүкчөлөрүн өз ордуна коюп алсак, калган бөлүкчөлөрүн ордуна коюу алдаганча жеңилирээк болот. Жана биз азыр Кудайдын өзүн жана анын мүнөзүн, анын жөндөмдөрүн, анын сапаттарын көрүү үчүн негизги бөлүктөрдү коюп жатабыз. Ал дарактарды жаратуу үчүн эч кимден кеңеш сураган эмес. Анын жемиштери даамдуубу же даамсызбы эч кимден сураган эмес. Ал кантип жаратыш керектигин өзү билген. Өсүмдүктөр дүйнөсүндөгү ушунчалык көп сандаган өсүмдүктөрдүн түрлөрүн жаратуу кантип мүмкүн болгон? Бул жерге ар кандай дарактардын түрлөрү, ар түрдүү бадалдар, жемиштүү ар кандай дарактар жана адамдар колдонгон ар кандай дарактар кирет. Менин оюмча, жер үстүндөгү бир дагы адам жер үстүндө бар болгон баардык жемиштерден, баардык дан өсүмдүктүн түрлөрүн, баардык жаңгактардын түрлөрүнөн, баардык жүзүндөрдөн жана башка баардык жемиш берген өсүмдүктүн түрлөрүнөн ар биринин жемишинен дагы даам татып көргөн эмес. Эмне үчүн Кудай ушунчалык көп түрдүү кылып жараткан? Ал эмне үчүн ушуну каалаган? Анын максаты эмне болгон? Кудайга мунун баары эмне үчүн керек? Анткени ал жүзүм жебейт, эч кандай жемиш жебейт. Кудай өзү материалдык жан эмес, ал рух. Биз кийинчерээк карайбыз, мунун баардыгын Кудай эң акыркы жараткан адам үчүн жасаган. Кудай адам жашай турган жерде ушунчалык ар түрдүү жана ар тараптуу кылып жасаган. Апасы же ата-энеси бала төрөлө электе эле алдын ала бешик, бала төрөлгөн кезде бул жарык дүйнөгө келгенде үшүбөш үчүн кийим кечек жана башка ага керектүү нерселердин баардыгын алдын ала даярдагандай эле Кудай дагы адам үчүн баардыгын алдын ала даярдап койгон. Жана Кудай мунун баардыгын өзү үчүн эмес, ал уникалдуу кылып жараткан адам үчүн мунун баардыгын жасаган. Биз кийинчерээк адам кантип жаралгандыгын жана ал жер үстүндөгү жашоосу үчүн Кудайдан баардыгын мол, атүгүл, ашыгы менен алганын көрөбүз. Адам үчүн баардыгы толугу менен жаратылган, толугу менен даярдалган. Анткени Кудай бул сүйүү. Сүйүү бул Кудайдын сапаты. Кудай сүйөт. Сүйүү бул абдан табышкер, абдан чыгармачыл, креативдүү. Сүйүү бул абдан берешен. Ал баардыгын сараңдык менен эмес,
белешендик менен жараткан. Ал адам үчүн суу менен нан эле берип койсо деле адам жашамак. Бирок Кудай ар түрдүү жемиштерди, ар түрдүү витаминдери менен, ар түрдүү даамдары, ар түрдүү жыттары менен жараткан. Мунун баардыгы менен адам пайдаланып жана ырахаттанышы үчүн кылган. Эң акыркы мисалды айтып берейин. Мен армияда болгон кезде 2 жыл бою отпуску жок кызмат кылгандыктан үйгө да бара алган жокмун. Ошол себептен менин апам мени абдан күткөн. 2 жылдык кызматым аяктап, үйгө баратам деп апама кат жөнөттүм. Москвадан баштап мен жашаган жерге чейин поезд менен жол жүрүү 3 күндүк жол эле. Апам болсо уулум үйгө келатат деген катты алганда аябай сүйүнүп, абдан катуу даярдана баштаган. Качан мен үйгө жеткенимде апам менен жана башка бир туугандарым менен саламдашып, кучакташканымдан кийин мени залга киргизишти. Ал эми залда болсо столдун үстү ушунчалык тамак ашка толгондуктан стол ушунчалык сынайын деп эле араң калыптыр. Анын үстүндө ар кандай тамак аштын түрлөрү бар эле. Мен болсо апама: "Эмне мынча убара болдуңуз? Биз муну бир жума жесек дагы түгөтө албайбыз" дедим. Апам болсо мага: "Балам, мен сени ушунчалык күткөм" деп ушунусу менен мага болгон сүйүүсүн көрсөттү. Столдун үстүндө ушунчалык көп тамак аш болгондуктан мен ар биринен даам татканга да жетишкен жокмун. Апанын бул сүйүүсү албетте Кудайдын сүйүүсүнө салыштырылгыс нерсе. Ошондуктан Кудай адамга жашай турган жерди даярдап жатканда ага керектүү баардык нерсени толугу менен ар түрдүү кылып даярдаган. Аба ырайы, жашоо шарттары баардыгы жашоого ылайыктуу кылып жасалган. Мунун баардыгын биз кийинчерээк дагы карайбыз. Бул аркылуу Кудай адамга болгон сүйүүсүн көрсөткөн. Бул жөнүндө жана жаратылуунун башка аспектилери жөнүндө биз кийинки насаатыбыздан дагы карайбыз. Андан ары биз Кудай бизге көрсөткөн куткарылуу жолун карайбыз.